Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен биз кезектеги муну билүү пайдалуу көрсөтмөсүндөбүз. Биз сиздер менен Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы кафедрасындабыз. Сиздер менен биргеликте мен кафедранын окутуучусу Байгазиева Айзат Сатындиевна жана ошондой эле биз менен биргеликте биздин студенттер Айзада, Алтынай жана Багдат болмокчу. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздө балыктын пайдалуулугу жөнүндө жана балыктан жасалуучу эң кызыктуу жана кооз рецептураларды жана пайдалуу рецептураларды сиздерге сунуштамакчыбыз. Негизи балыкты айта кетсек, балыктын пайдасы өтө көп. Балыктын бардык түрү адамга абдан пайдалуу. Анткени дегенде балык өзүнө минералдык заттарды, витаминдерди камтыйт. Өзүңүздөр билгендей эле балык D витаминине абдан бай. Ошондой эле балыктын эти гана эмес, балыктын майы дагы адамдын организмине абдан пайдалуу болот жана сиңимдүүлүгү эт азыктарына караганда 3 эсе бат болот. Балык негизи мисалы айта кетсек, минералдык заттар бул магний, калий, фосфор, кальций жана йод жана көптөгөн минералдык заттарга бай. Ал эми балыктын составында 15%дан 22%га чейин белок болот. Ал эми майлуу балыктарда 30%га чейин майлуулугу болот. Негизи балыктан жасалуучу тамактар 15-20 минутада даяр болот. Эгерде ал температурасы көбүрөөк болуп же болбосо даярдалышы узак убакытка созулуп кетсе, анда белоктор өзүнүн наркын жоготот жана ошондой эле белок өзүнүн пайдасын жоготот. Балыктын белоктору негизи эт азыктарына караганда 95%га чейин сиңимдүү болот. Ал эми эттикин алсак, бул 87%га чейин гана сиңимдүү болот. Балыктын белоктору. Балык негизи 3 топко бөлүнөт. Бул аз майлуулуктагы балыктар, орточо майлуулуктагы балыктар жана майлуу балыктар болуп бөлүнөт. Аз майлуулуктагы балыктарга бул судак, щука, минтай кирет. Ал эми орточо майлуулуктагы балыктарга бул карп, горбуша, сом кирет. Ал эми майлуу балыктарга болсо лосось жана сардиналар кирет жана башкалар кирет. Негизи кандай учурларда балык пайдалуу? Негизи кайсыл балыкты сиз кайсыл убакта кааласаңыз ошол убакта жей берсеңиз болот. Анткени дегенде балыкты биздин организмге пайдасы абдан көп. Балыкты негизи кечки тамактанууга көбүрөөк сунуштайбыз. Анткени дегенде кечки тамак биздики сиңимдүү болушу керек жана ошондой эле пайдалуу болушу керек. Организмде эс алыш үчүн биз балыкты көбүнчө кечки тамакка сунуштайбыз. Балык болсо өзү бат бузулуучу азыктарга кирет. Ошондуктан көңүл бурушубуз керек балыкты тандап жатканда. Мисалы алсак, бул балык бүгүнкү биздин жасалуучу тамагыбыз, бул балык аз майлуулуктагы балыктарга кирет. Негизи аз майлуу балыктарды биз көбүнчө фаршировать эткенге колдонобуз. Ал эми орточо майлуулуктагы балыктарды болсо биз кууруганга же болбосо котлеталарды жасаганга колдонобуз. Ал эми майлуу балыктарды болсо биз көбүнчө закускаларды жасаганга колдонобуз. Бүгүнкү биздин балыгыбыз айтып өткөндөй эле аз майлуулуктагы балыктарга кирет. Балыкты тандап жатканда негизи биз көзүн карашыбыз керек. Жаңы кармалган балыктын көзү тостоюп, балык көзү тунук болушу керек. Андан сырткары биз балыктын өзү жылмакай келиши керек. Кабырчыктары жыш жайгашып, жылтырап турушу зарыл. Денесин манжабыз менен басып көрөбүз. Эгерде 1-3 секундта кайра өзүнүн калыбына келсе, бул анда балык мындай айтканда сапаттуу балык болуп эсептелинет. Андан сырткары ичи көөп турган балыктар дагы ал балыктарды албаганга аракет кылабыз. Анткени деген ичи көөп турган балык бул уже бузулуп бараткан балык болуп эсептелинет. Андан сырткары биз балыктын тандап жатканда жабрыларын карайбыз. Жабрылары дагы бул ачык кызгыл түстө болушу керек. Жана ошондой эле бул жабрыларында көптөгөн микроорганизмдер көп болот. Жабрыларын караганда жабышчак былжырак болсо, анда бул бузулуп бараткан балыктардын арасына кирет. Бүгүн биздин жасалуучу тамагыбыз бул судак фаршированный, балык фаршированный. Аны биздин студентибиз Айзада жана Багдат сиздерге көрсөтүп бермекчи. Келгиле.
Бүгін біз судак балығынан фаршталған балық жасайбыз. Биринчи этапта біз балығыбыз тоңдырылған болса эритип алабыз. Эритүү ыкмасы кийинкиде. Комнаттык температурада 20-25 градуста 4 саат эритебиз. Эритип алгандан кийин соң биз балыгыбызды тазалап алабыз. Тазалаганда сырткы чешуясын карама каршы бычак менен сүртүп тазалап алабыз. Балык тазалоону Багдад бизге көрсөтүп берет. Анда балык тазалаганга өтөйлү. Биз балыгыбызды кабырчыктарын карама каршы сүрүп тазалап алабыз. Биздин балыгыбыз тазалангыча анда дагы айта кетчү нерсе, балыкты кантип сакташыбыз керек. Балык негизи муздаткычтын тоңдурмасында 16 сутка сакталат, ал эми муздаткычта болсо 2 сутка гана сакталат. Ал эми тазаланган балык болсо бир эле сутка гана сакталат. Муздаткыч жок болуп калган убакта 1 сутка гана сакталат балык. Биздин балыгыбызды Багдадыбыз тазалап келди. Чоң рахмат. Эми биз балыкты тазалап алгандан кийин жабырларын алганга өтөбүз. Жабырларды бизде бычак менен жана кайчы менен алса болот. Андан кийин биз жабырларын тазалап алгандан кийин көзүн алганга киришебиз. Көзүн алып салабыз, анткени дегенде көз духовкада бышып жатканда жарылышы ыктымал. Ачуу дам чыгып калышы мүмкүн. Кийинки этапта биз ички органдарын тазалаганга киришебиз. Ички органдарын тазалаш үчүн баш канаттарынын астынан кичине кесип алабыз. Дагы айта кетчү нерсе, бул балыкты тазалап жатканда тамакка жарамдуу жана тамакка жарамсыз дагы жерлери болот. Мисалы тамакка жарамдуу жерлери бул башы, канаттары, куйругун же болбосо сөөктөрүн бульонго колдонсок болот. Азыркы учурда биз иче карындарын алып жатабыз. Биз ички органдарын тазалап алгандан кийин терисинен этин ажыратканга киришебиз. Терисин ажыратуунун биздин себеби ички филеси бизге кийинки фаршка керек болот. Биздин балыгыбыз фарштала турган үчүн биз этияты менен этин терисинен ажыратып алабыз. Бул өтө кылдатты талап кыла турган эмгек. Убакытты кичине көп алганы менен бирок даамы ошону актайт. Балыкты фарштоо үчүн биз териси калың балыктарды тандообуз жакшы болот. Анткени дегенде териси оңоюраак ажырайт. Биздин балыктын этин терисинен ажыраткычакты биз фаршын жасоого өтөбүз. Биздин фаршыбызга керектелүүчү азыктар бул краб таякчалары, жуулган май, 2 бөлүкчө нан сүткө чыланган жана туз, калемпир татымалыбызга жараша. Биз эми фаршты жасаганга киришебиз. Эң биринчиден биз нанды сүткө чылап алышыбыз керек. Сүткө чылап, нанды эзип алабыз. Наны чыланып тургуча краб таякчаларын биз айдалап турап алабыз. Деңиз балыктарында да бир өзгөчө даам болот. Эгерде деңиз балыктарын бир даамынан арылабыз десеңер, анда сиз ал балыкты сүткө чылап 10-15 мүнөттө сүткө чылап койсоңор, ошол даамынан сиз дагы арылабыз. Фаршты аралаштырганга киришебиз. Наныбызды дагы бир жолу эзип алабыз. Эзип алган соң табакка коюп, даярдап алган майыбызды кошобуз. Бул жол менен биздин фаршыбызга керектелүүчү бул краб таякчалары 100 грамм, 2 кесим нан жана ошондой эле 50 грамм май керектелет. Майды эмне себептен кошобуз? Анткени дегенде судак балыгы өзү кургак балыктардын арасына кирет. Ошондуктан биз фаршыбыз кургак болуп калбаш үчүн майды да кошуп алышыбыз керек. Андан кийин биз балыкты тазалагандан кийин балыктын филесин майдалап туруп, ушул фаршка кошобуз. Биз азыр филени сөөгүнөн ажыратканыбыздын себеби бул филе майдаланат. Бул тамакты кичинекей балдардын рационуна да киргизсе болот.
Балыктын этин, филесин кылкандан ажыратабыз. Ошондо жаш балдар да жесе тамагына ушул кылкандар сайылбайт. Филени сөөгүктөн ажыраткандан кийин сөөгүктөр кытпай эле уха же шорпо кылып койсо болот. Сөөгүктү салып, сууга кайнатып, туз кошуп, пияз кошуп, бир даамдуу шорпо кылса болот. Эттен жасаган кадимкидей эле шорпо сыяктуу эле картошка, пияз кошуп, кайнатып жасаса даамдуу шорпо болот. Эми биз филени майдалаганга киришебиз. Бул майдаланган филени фаршка кошуп, фаршты тустап, калемпир кошуп, балыгыбыздын ичине салабыз. Биздин балыгыбыздын филесин майда кылып турашыбыз керек. Анткени биздин фаршыбыз однородный болуш керек, балыктын формасын бозбаш үчүн. Этибизди туурап алгандан кийин биз фаршка кошуп, фаршты аралаштырып, жана туз, мурч кошуп алабыз. Фаршыбызды аралаштырабыз жакшылап. Ошол эле учурда биз балыгыбыздын терисин маринадталабыз. Бул жака калемпир кетет. Терисин сыртынан дагы, ичинен дагы сыйпап алабыз. Ичин дагы маринадтайбыз, тегиз кылып, жакшы специя менен жакшы сүртүш керек. Балыгыбыздын терисин мариновать этип койдук. Азыр бир 10 мүнөттөй туруш керек. Андан соң ичине фарш салып, фаршировать этебиз. Эми балыгыбызды фарштаганга кириштик. Биз буга чейин даярдап алган фаршыбызды балыктын ичине салып, балыктын фаршын кадимкидей эле быжы куйган сыяктуу эле, ошол сыяктуу эле толтуруп кете беребиз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле балык өзүнүн биринчи формасындай болуп калды. Азыр биз канаттарын фольга менен жаап алышыбыз керек. Анткени дегенде бул канаттары духовкада бышып жатканда күйүп кетиши ыктымал. Ошондуктан биз формасында сактап калыш үчүн жана кооз болуш үчүн биз фольга менен жаап алабыз. Биздин балыгыбыз кооз болуш үчүн оозун ачып, ичин таякча менен тиркеп коебуз. Мынакей биздин балыгыбыз даяр болду. Эми балыкты биз духовкага бышырабыз. Мынакей 40 мүнөттөн кийин да биздин балыгыбыз даяр болду. Балыгыбыз даяр болгондон кийин эми кооздогонго киришебиз. Фольгаларын этият менен акырын алып алабыз. Эгерде биз фольгага оробосок, бул куйруктары, канаттары күйүп калмак. Мынакей фольгабызды дагы чечтик. Эми кооздогонго киришебиз. Бизге керектелүүчү бул маслины. Маслинини көзүнө салабыз. Мынакей көздөй кылып, эми жашылчалар менен тегерек четин кооздоп алабыз. Жашылча менен кооздогондон кийин биз лимон менен кооздоп алабыз. Лимонду ушундай ыкма менен кесип алабыз, жукарак кылып. Андан кийин ортосунан бөлүп лимонду ушундай түр менен кооздоп койсок болот. Жашылча менен кооздоп, лимон менен кооздоп алган соң, петрушка менен дагы ушинтип кооздоп койсок болот. Жасалган тамактар негизи адамга, адамдын организмине абдан пайдалуу. Жана ошондой эле өзүңүздөр көргөндөй эле жөнөкөй эле жол менен жасалат жана эң жөнөкөй азыктардан жасалат. Ошондуктан биз сиздерге балыкты күнүмдүк рационго кошуңуздарды өтүнөбүз. Мынакей балыгыбызды биз ушундай түр менен кесип алдык. Биздин конокторубузга абдан жагат деген ойдобуз. Анткени бул балыгыбыз биздики абдан даамдуу жана кооз даярдадык. Тамагыңыздар таттуу болсун.